Вице-премьер-министр Замир Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммитке катышып жатат. Анын алкагында Бириккен Араб Эмиратынын экономика министри, Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмиратынын экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын тең төрагасы Аль Мансури менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн экономикалык жана инвестициялык кызматташуу маселесин талкуулап, эки тараптуу алаканы мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгилешти, деп маалымдайт өкмөттүн басма сөз кызматы. Тараптар ушул жылдын март айында өткөн экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын биринчи жыйынын белгилешти. Күн тартибиндеги жаңы маселелерди түзүү үчүн өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынынын протоколунун жыйынтыгын жүзөгө ашырууга түрткү беришибиз керек. Биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө артыкчылыктуу багыттар абдан көп. Бул экономика, соода, айыл чарба, туризм жана авиация чөйрөлөрү. Бул багыттарда кызматташуу аркылуу биз алакабызды мындан дагы тереңдетерибизге ишенем, деди Замирбек Аскаров. 2020 парламентте 50%дан кем эмес жаңылануу болот. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында 2020 жылкы парламенттик шайлоодо каражат негизги ролду ойнойт. Муну коомчулук талап кылып жатат. Жогорку Кеңештин кийинки чакырылышында олигархтар депутат болуп калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Бирок аны шайлоочулардын добушу чечет. Эртеңки шайлоо тууралуу айтуу кыйын, анткени 9%дык босого балл тизме жана башка көптөгөн өзгөртүүлөр саясий партияларында көз карашын өзгөртө турган учур. Босого чекти өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Негизи босого балл 7% болсо оптималдуу болмок. Жаштарга, саясий активдүүмүн деген топторго мүмкүнчүлүк жаралмак. Учурда босого баллдын тегерегинде талкуу болуп жатат, дейт Бакиров. Ал кошумчалагандай, бийликтин стабилдүүлүгү кыргыз эли үчүн жемиштүү болот. Мындан улам 9% босого чек сакталышы мүмкүн. Журналисттик иликтөө жана маалыматтардын чын төгүнүн аныктоо менен алектенген факт-чек KG сайты Ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов жаш курагына байланыштуу кызматынан кетиши керектигин жазды. Ал 16 октябрда 55 жашка толду. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964 жылы төрөлгөн. Ички иштер органдары жөнүндө мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген, орто жана улук наамдары бар кызматкер 55 жашында бошошу керек. Андан тышкары өз каалоосу менен 50 жашында отставкага кетсе болот. Памирбек Асанов Ички иштер министринин орун басары болуп ушул жылдын 13 августунда дайындалган. Ал чуу менен кызматтан кеткен. Курсан Асановдун ордуна келген. Өзүн Кудай деп атаган Арстан Алайдын тарапташтарына коомдук тартипти бузгандыгы жана милициянын талаптарына баш ийбегендиги үчүн 3000 сом айып салынды. Бирок айыпка жыгылгандар муну мыйзамсыз дешип 1-Май райондук сотуна кайрылышты. Белгилей кетсек, Арстан Алайга расалык, улуттар аралык, улуттук, диний жана аймактар аралык жек көрүүгө түртүү беренесинин негизинде жоопко тартылышы мүмкүн. Учурда анын айткандары боюнча териштирүү жүрүүдө. Татарстанда мугалим 1-класстагы окуучулардын оозун скотчтоп койгон. Буга себеп алар сабак учурунда сүйлөшүп отурушкан. Окуяны билген ата-энелер нааразычылыгын билдирип, мугалимди иштен алуусун талап кылышкан. Бирөө полицияга арыз жазганга жетишкен. Мугалим аялга карата кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, ал өз каалоосу менен жумуштан кетти. Билим берүү башкармалыгы мугалимдин аракети боюнча прокуратура иш алып барып жатканын билдирди. Бүгүн 22 октябрга караган түнү Нарын шаарында кар жаады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Абанын температурасы төмөндөп, мал кармоого бир аз кыйынчылыктар жаралды. Буга чейин Кыргыз гидромет 22 октябрда түнкүсүн Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн экендигин кабарлаган болчу.
Базар Коргон районунун Комсомол айылында үй өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 22 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык Талкатар көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен үйдүн 210 чарчы метр чатыры жана 50 түк чөп күйгөн. Өрт электр сымдарынын кыска туташуусунан улам чыккан. Бишкекте балдар үйүнүн 2 бүтүрүүчүсүнө үй берилди. Бул тууралуу шаардык мэрия кабарлайт. Муниципалдык мүлк башкармалыгы Фучик көчөсүндөгү муниципалдык жатаканадан бөлмөнүн ачкычын тапшырды. Бекжан Үмөталиев 2 топтогу майып инсульт алгандан кийин жана оор операция жасатууга муктаж болгондо батирин сатууга туура келген. Жетим балдар даражасындагы турак жайга муктаж катары райондук акимияттын каттоосунда турган. Учурда көчө шыпырып иштейт. Азиза Тагайева дагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү. Жалгыз бой 2 баланы тарбиялайт. Эч жерде иштебейт. Муниципалдык турак жай алганга 3 жылдан бери кезекте турган. Тоголок жетим болгон балдар үйүнүн дагы 33 бүтүрүүчүсү кезекте турат. Октябрь айынан тартып Кыргызстандагы бардык мугалимдер педагогикалык билимине карабай 30%га жогорулаган айлык акы ала алышат. Туура эмес маалыматтар жана түшүнбөстүктөр жаралган үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги маянаны жогорулатуу шарттарын дагы бир жолу эскертет. Кыргыз Республикасынын мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамынын акыркы редакциясына ылайык мектепте мугалим болуп профилдик педагогикалык билими барлар гана иштей алат. Азыр Кыргызстандагы мугалимдердин болжолдуу 2,5% бул талапка жооп бербейт. Бирок кайсы бир адистик боюнча орто же жогорку билимге ээ. Жогорку жана орто билимге ээ болгон педагогдордун окуу саатынын баасы буга чейин да айырмаланган эмес. Окуу саатынын баасы көтөрүлгөндөн кийин төмөнкүдөй болуп өзгөрөт. Орто кесиптик педагогикалык билимдүү адистердин бир сабагы 60 сомдон 78 сомго чейин. Бакалавр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 67,5 сомдон 87,8 сомго чейин. Адис же магистр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 75 сомдон 97,5 сомго чейин. Токтомдо окуучулардын билим пайдубалын түптөгөн мугалим жана педагогдордун айлык акысын жогорулатууга приоритет берилген. Башталгыч класстардын мугалимдеринин айлык акысынын көтөрүлүшү төмөндөгүдөй болот. Орто кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 78 сомдон 93,6 сомго чейин. Бакалавр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 87,8 сомдон 105,36 сомго чейин. Адис же магистр даражасы бар жогорку кесиптик билимдүү педагогдордун бир сабагы 97,5 сомдон 117 сомго чейин. Мугалимдердин эмгек акысынын жогорулашы менен азыркы учурдагы бардык кошумча төлөмдөр сакталат. Бүгүн 22 октябрда Боом Капчык айында атайын таштарды кулатуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган иштер поезддер менен унаалардын кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн жүргүзүлүүдө. Учурда транспорт каражаттарынын кыймылы эртең мененки 9:00дөн тарта 15:00га чейин чектелди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жолдор көзөмөлгө алынып, жолдорду жабууда жардам берилип жатат деп айтылат маалыматта. Индиянын Нью-Дели шаарында 17 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгына арналган салтанаттуу кече өттү. Ага бир катар министрлер катышкандыгы тууралуу Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын Индиядагы элчиси Асейин Исаев эки өлкөнүн кызматташтыгын баса белгилеп өттү. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Индияга, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Кыргызстанга келген иш сапарлары жөнүндө дагы айтып өттү. Иш чаранын алкагында Кыргыз улуттук филармониясынын Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли менен анын солисти, эл артисти Саламат Садыкова жана мамлекеттик Акмарал би ансамбли өнөрлөрүн тартуулашты. Мындан сырткары конокторго кыргыз тамак аштарынын түрү дагы тааныштырылып тартууланды.
Ош шаарында 2 балабакча курулуп жатат. Бул тууралуу кечээ 21 октябрда мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда балабакчалар шаардын Курманжан, Датка жана Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыктарында курулуп жатат. Ушул айдын ичинде Жапалак айылында 3-чү балабакчанын курулушу башталат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттин эсебинен Амир Темир аймагында Юго-Восток кичи районунда 120 орунду балабакча курулуп жатат. Балабакчалардын бардык шарты эске алынган. Быйыл пайдаланууга беребиз. Жакында 3-чү бакчанын курулушун Жапалак айылында баштайбыз. Ак Телек кичи районунда да балабакча куруу планыбыз бар. Мындан тышкары мурда балабакча болгон 4 имаратты кайтарып алып жатабыз. Ал имараттарды да толугу менен оңдоодон өткөрүп, кайрадан балабакчага айлантабыз, деди шаар мэри Сарыбашев. Ош шаарында мамлекеттик 41 балабакча иштейт. КСДП партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Алга Кылычевдин камак мөөнөтү узартылды. Бул чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Ага ылайык Кылычев 9 декабрга чейин камакта болот. Эске салсак, Атамбаевдин жакын адамдарынан болгон Алга Кылычев 7-8 августтагы Кой Таш окуяларына байланыштуу кармалган. Жакындан бери анын мурунку тарапташтарын чекеден сатып жатканы айтылган. Белгилей кетсек, Алга Кылычев мурда СИЗО 1ден убактылуу кармоочу жайга которулган. Бул коомчулукта анын мурунку тарапташтарын саткан үчүн жеңилдик деп бааланууда. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөнүн туңгуч мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Токаевдин буйругуна ылайык мындан ары тышкы жана ички иштер министри, коргоо министри сыяктуу кызматтардан башка өкмөт мүчөлөрү коопсуздук кеңештин төрагасынын макулдугу менен гана дайындалат. Андан сырткары башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитети, улуттук банк, республикалык гвардия, тышкы чалгын кызматы, күзөт кызматы оңдуу президентке түздөн-түз баш ийген орган. Мамлекеттердин башчыларын дайындоодо коопсуздук кеңештин жетекчиси менен кеңешүү керек болот. Ошондой эле облус акимдерин, республикалык деңгээлдеги шаарлар жана борбор калаанын мэрлеринин коюуда Назарбаев менен кеңешүү зарыл. Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Назарбаев президенттиктен быйыл март айында өз каалоосу менен кеткен. Бирок коопсуздук кеңештин башчысы кызматынын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Назарбаев быйыл 79 жашка чыкты. Ал алгач президент болуп 1990 апрель айында шайланган жана 5 жолу шайлоого катышып, эң көп пайыз добуш алып жүргөн. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы ноябрь айында 3 беттеш өткөрөт. Кыргызстандын футбол федерациясы билдиргендей, биринчи оюн Өзбекстандын курамасына каршы жолдоштук беттеш болмокчу. Ал 9 ноябрда Өзбекстандын Ташкент шаарында болот. Ал эми 2022 жылы боло турган дүйнөлүк чемпионатка тандоо раундунун алкагында дагы 2 беттеш өтөт. 14 ноябрда Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы стадиондо Кыргызстан менен Япониянын футболчулары беттешет. 19 ноябрда ушул эле стадиондо Кыргызстан курамасы Тажикстандын курамасына каршы ойнойт.